5 мүнөттө даяр болуучу балмуздак. Бизге керектелүүчү азыктар 6 жумуртка, 1 литр сүт жана 250 грамм сахар керектелет. 6 жумуртканын агын өзүнчө, сарысын өзүнчө бөлүп алып, сарысына 125 грамм сахар кошуп, ага сүттөн кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Жакшылап аралаштыргандан кийин аны плитага коюп, кайнагычакты күтүп турабыз. Андан соң жумуртканын агына 125 грамм сахарды кошуп, алдына тарелкага жылы суу куюп алабыз. Анткени сахар эриш керек. Миксердин жардамында ушундай масса болгучакты чалабыз. Ал эми плитага койгон массабыз да даяр болду. Экөөнү аралаштырабыз жакшы. Түбүндө суюгу калып калбашы керек. Өзүбүзгө ыңгайлуу идишке салып, морозильникке 24 саатка коюп коебуз. Андан соң мороженыйыбыз, балмуздагыбыз даяр. Өзүңүздөр каалагандай кылып кооздоп, кааласаңыздар шоколаддын жардамы менен кооздоп койсоңуздар болот. Эгерде рецепт жакса, лайк, комментарий калтырып, досторуңуз менен бөлүшкөндү унутпаңыз.